Катуу таштандылардан сырткары экологияга олуттуу зыян келтирген бул канализациялык агындылар. Айрыкча Ысык көлүнүн жээгиндеги эс алуу жайлар. Бишкектин четиндеги көп сандаган жаңы конуштар борбордук канализацияга кошулбастан аң казып коюп эле агындылардын баары жерге сиңет. Өнүккөн өлкөлөрдө болсо агындылар биологиялык тазалоодон өтүп, сууга иштерине ошондой эле техникалык максатта колдонулат. Кыргызстанда дагы мындай тазалоо системаларын орноткон бир нече компаниялар бар. Бирок көп учурда бизнес пайданын гана аркасынан түшүп, социалдык, экологиялык жоопкерчилигин унутуп коет. Аны эске салган мыйзамдар дагы Кыргызстанда катуу иштебейт. Негизи адам баласы бул жаратылыштын өзү бир бөлүгү да. Биз да жаратылышпыз, туурабы? Кудай таалам жараткан. Анан менин ушул Кара булакты алганыма 13 жыл болду. Вот илгери бу жерде малчы турчу экен, колхоздун кою. Анан мына 13 жылдан бери ушу жалаң жылда бак тигип атып, момунча бактын баарын тиктим. Бул ошол келгенден бери эле тигип аткан турбайсызбы? Кол менен тигилди да. Очистное сооружениени биринчи курдум. Туалеттен чыккан, жанагы столовойдон чыккан аткот немелер каяка кетет? Ал ошол жака кетет. Чыкпайт да мына. Силер туалеттин үстүндө турасыңар азыр. Мына бүт аткоттун баары бояка келет мына. Бүт аткоттун баары мына могу люкка келет. Анан люктан насос менен соруп турат бияка. Азыр могу жерге көрөсүңөр соргонун. А тиги болсо тияк система иштеп атат. Onu gördüm, barbataş болуп. То есть бу жерде эми принцип мындай, бул суусун өзүнчө бөлүп, жанагы калган кою эмелердин катуу заттарды өзүнчө бөлүп, анан кийин суусу болсо кетет агып жердин түбү менен, таза суу. А беркин болсо түбүндө кала берет, анан периодично чыгарып туруш керек. Удобрение болот да. Удобрение. Конечно, сонун удобрение да. Ал технический вода. Аны мындай полип, салипке тигилер пайдаланса болот сонун. Полипке, бирдеке жууганга, таза суу. Тоонун башында туруп, муну эмне курасың, эмне кереги бар деген дагы эмнелер ар кандай ой пикирлер пайда болду да. Эң үстүндө турсак, суунун башталышы тоодон башталат да. Анан биринчи биз курушубуз керек да, очистное сооружение. Бизден чыккан суу таза болуунан барыш керек ылдый. Ошон үчүн мен ошол ашкананы, тиги очистное сооружениени курдум. Биз баардык эркиндиктен, мүмкүнчүлүктөн пайдаланабыз, бирок ошол эле маалда жоопкерчилик дээрлик жок койсо да. Анан ушул жагынан алып караганда бүгүнкү күндө бизнесте кандайдыр бир өзгөрүүлөр барбы ушул жагынан? Бизден кийин эмне болсо ошо болсун. Мен көргөн жокмун, чыгып мени көрбөсө болду деген орустар айтканда мая хата с краю деп коет да, ушундай. Жоопкерчилик кайдан болот? Жанагы маданият бизде жок да. Мисалы жөнөкөй эле туалет маданият бизде жок болуп атпайбы? Бишкектен көлгө чейин алалычы, любой кафе, ресторандар бар, ошолор хозяиндары курат, тамак ичсе экен дейт, акчасын төлөсө экен дейт, а туалетке кирип эмне болоорун түшүнбөйт да. Аны билесиңер, любой туалетке кирсең, жарым саат жүрөсүң, баягы жыттан кутулуш үчүнчү минут. Анан кийин ресторанга кириш керек. Мына ошондой маданият бизде. Чет өлкөдөгү баягы башка өнүккөн мамлекеттердин маданиятын көрүп келген бизнесмендер буга көз карашы башка да. Тез өскөрөт. А эгер жанагы эч жака чыкпай, кошунасынан башка эч кимди көрбөгөн кишилер баягы чылгый боюнча эле калат да, чылгый эле кыргыз. Алар бул бизнес чөйрөсүндө жанагы биз айтып аткан маданият, жаратылыш, тазалык, жоопкерчилик дегенде алар еще дагы 40 жыл, 50 жыл барыбынан ойгонот. Мына мен мисалы өзүмөн айтайын, мына мен дүйнө жүзүн кыдырып жүрүп адам болдум да. Мен деле дүйнө жүзүн кыдырбаганда, мен баягы илгерки эле чылгый эле баягы кыргыз эми качып кетсе бир жакшы койчу болмокмун да чабан. Негизи мисалы үчүн бизнес баягы природада, жаратылышта кандайдыр бир нерсе курарда көп учурда ошол жаратылышты өзүнө ылайыктап алат да. Мисалы үчүн баягы бактырактар кыйылып кеткен учурлар көп болот. Мисалы үчүн тоонун чокусунда болсо карагайларды кыйып ийген учурлар көп болот. Мен бул жака келип биринчи көңүл бурган нерсе, мисалы үчүн ошол дээрлик такыр жерде мындай жаңы көчөттөрдү байкадым да. Демек бул кичине мындай башкачараак тенденция болуп атат да. Муну тигиш керек болду. Бул жерде бирдеке кылыш үчүн бак тигиш керек. Бак тикпесе, бак өсүп турбаса, вообще көрүп болбойт да. Такыр жерде эмне жарашат? Эчтеке жарашпайт. Только бак, жаратылыш, кислород ушундай да. Чөп, мына могу газон, ушунун баарын сугарып. Эми буга суу чыгардык да, суу. Ушунун ар бир жеринде суу бар. Жанагы капилляр орошение деп коет экен. Капилляр орошениени кийридим ушуга. 6 жыл жүрдүм ушуга.
сууну кийрей албайчы. Башында түшүнбөйбүз да, сууну түшүнбөйбүз кантип. Мен 6 жыл убакыт экенин үйрөнүп жүрдүм. 6 жыл үйрөндүм. 6 жылдан кийин түшүндүм. Бул мен саякмын да, тиги суу самырда жүрүп мен мал баккандан башка, малдын туягын санагандан башка менде эчтеке жок эле да. Бул жерде канча түр бакыттар бар? Биякта негизинен мен баарын тиктим да бергечи. Өсөткөндө эле баягы тигет экен, ушу экен деп эле мен баарын эле тиге бердим да. Алма өрүгүндө эле Баткендин черешнясын Баткен өрүгүн. Ошонун баары барбы? Ой, алардын баарын тиктим да. Ошо качан баягы өрүк бышат деп күтүп отуруп 4 жыл күтсөм эчтеке бышпайт байкуштар. Көрсөм мен аны башка кыйнап эле жөн эле тигип турдум. Анан кайрадан ылдый көчүрүп, анан ылдыйла жака үйүмө көчүрүп барып ошо жака тикпедим. Мына аяктан уже эми кичине урожай бере баштады. Анан кийин бул жерде терек өсөт экен. Кайың, терек, арча, шилби, карагай, могу долоно. Анан дагы могу тиги суу самырдан алып келдим. Суу самырдын кайыңдары жакшынакай болот экентим эле. Анан суу самырдын талдарын алып келип тиктим. Эми тоого жакыныраак ошол баары эле чыдай бербейт экен бияка. Көп учурда мисалы үчүн бизнес баягы өзгөчө Кыргызстандын шартында да мисалы үчүн баягы акча табуунун аркасы менен эле баягы ошол жаратылыштын аркасы менен акча табууну көздөйт, бирок ошол эле маалда эч кандай бир орусча айтканда отдача кылгысы келбейт. Ошондой сезилет да. Бул чыны менен эле канчалык чындыкка жакын болушу мүмкүн? Эми бул чындыкты биз көрүп эле атпайлы. Бул жанагы чоң жанагы тоо гендери менен байланыштуу болуп атат бул негизичи. Тоо гендери менен байланыштуу болуп атат. Тоо гендери болгондо бүт жанагы жаратылыштын баягы немелерин баары бузулат. Анан ал жанагы аларды жөн эле касып алып, даяр алтын жок да, касса эле алып эле чөнтөккө салып эле анан шакек жасап ийгенде. Аны деген жанагы химиялык жол менен анан бөлүп алат экен да. Бөлүп алганда ага суу керек экен. Ага сууга анан суу каяка агат? Сууну бир жерге агызыш керек. Ал бир жерге чөлөк, бир жерге тиги көлмө кылып анан катып коюп атабыз дейт. Ничего подобного. Ал агып жүрүп отуруп суу деген өзүнүн эмесин табат, жолун. Жердин асты менен жүрүп отуруп дарыяга кошулат. Мына ушундай азаптар бар да. Андан төмөнкү деңгээлинде деле ушул сыяктуу көрүнүштөр болуп атпайбы? Ошол эле көлдүн жээгине барганда деле мисалы үчүн агындын баары каяка кетип атканын деле деген да суроо бар да. Бүт эле сууга куюп атат да. Баары эле сууга куюп атат. Башынан эмне болуп атканын иши жок. Бүт эле келтирип көлгө куюп атат. Ошон үчүн көл бүгүнкү күндө көл аябай катастрофический абалда турат. Абалда турат. Жанагы жатаканалардан, ашканалардан чыккан тиги канализациядан тышкары жанагы суулар кетип атпайбы? Ал сууга эмнелер гана куюлган жок. Ошол жерге машинесин жууйт, ошол жерге коверин жууйт, ошол жерге барып жанагы кыгсык эмне жээгинде мал салып ушундай иши кылып чоң проблема да. Бул эми өкмөттүн деңгээлинде чечилчү маселе. Өкмөт муну талап кылыш керекпи же бизнестин өзүнүн дагы бизнестин жалпы эле адамдардын аң сезими ушуга келиш керекпи? Жалпы аң сезим. Жалпы аң сезим. Анан жанагы закон, негизги закондор түзүлүш керек. Же бирок ошол эле маалда мисалы үчүн аң сезим болбосо ошол эле закондорду анча мынча акча менен өтүп кеткен мүмкүн эле болуп атпайбы? Жана санэпидстанцияга бирдеке бере коюп эле жанагы очной сооружениени курбай эле жөн эле жерге чукуп эле куюп койбойсун деп мени шылдыңдашпады муну курганда. Ошондой эле нерсе болуп атат да. Биз азыр ошондой да мисалы. Анан ал жерде ошол санэпидстанцияга барсаң ошондой эле маселе баардык жерде ошол. То есть бул жалпы коомчулуктун проблемасы. Эми ошондон суурулуп чыгып жанагы кандай болуш керек деп моданы формировать этиш керек да. То есть мындай пример болуш керек да. Мына сиз айтып атасыз, бул жерге мисалы үчүн суусун чыгарып келип, мисалы үчүн бактаракты сугарганга жаңы технологиялардын көп жаңы технологияларды колдонот экенсиз да. Мисалы үчүн ошол эле капельное решение, тамчылатып сугаруу же болбосо ошол эле мисалы үчүн жанагы тазалоо системасы орнотулган. Мындан тышкары дагы кандай пландар бар? Мисалы үчүн ошол инфраструктураны жаратылышка зыян келтирбегендей деңгээлге жеткирүү боюнча. Эми бул жерде негизги жанагы бул эми туалеттен чыгат да биз негизи эле. Бул жерде гостиничный комплекс, ресторан болгондон кийин ошондо чыккан жанагы начар кир суунун баары тиги очное сооружение көрөт. Это главный нерсени мен жазадым. Андан тышкары мен сотрудниктерге айтып атам. Бир жерде мындай салофан пакет, окурка жатып калбасын. Мен могу жерде даже сотрудниктерим могу ушу территориянын ичинен чеккенге болбойт. Демек чекпегиле дейм. Чекпегиле. Но чеккен кишилерге урундарды койдук ар кайсы жерге. То есть шартты түзүш керек. Келген киши мисалы чегет да. Анан ал ошол баарын коюп койсок, бул уже тартип, бул уже тарбия да.
ар кайсы жерде урюм бар. Анан мусорду андан тышкары мусорлор бар да. ПЭТ деген жанагы полиэтилен деген бар. Аларды өзүнчө жай бар. Аларга чогулта берет да, алып барып анан жанагы переборчуга ташып беребиз. Тамак аш эмес чыгат жанагы отходдор. Аны менде мал бар. Иттерим бар. Ошолорго беребиз. Ошо менен бизде безотходный производство. Ошон үчүн экорезерв деген ушу да. Демек жанагы полиэтилен баштыктар сыяктуу мусорду бул кайра иштетүүгө берет экенсиңер. Конечно, мен алып барып берем. Анан буяка каяка алып барам. Бу коюп койсом онун баары Биз баарыбыз эле алып барып тиги мусорный полигонго ыргытып жатпайбызбы? Эмал ошо жанагы маданиятта жоопкерчиликте болуп атат да. Досторум каякта жүрөсүң, каякта жоголуп кеттиң дейт. Мен жаңы жашоону жашап атам дейм да. Анан кээ бирөө ойлойт, бул башкача бир балакет бир жашоону башкача ойлойт да сразу. Анан келет да анан жаңы жашооң кандай деп метет. Мен келчи деп анан баарын көргөзөм. Мына момундай тазалык, бул жерде экология, таза аба, айран сүт, каймак, кымыз, ат минбей. Анан бул жерде дагы мына бул жердеги трос бүтөт, бул жерде бир топ нерсе бул жерде курулат. Кийинчи ресторандар курулат. Анан жанагы мончону баштабадым мен, бул жерде дагы мончолор курулат. Анан бул жерде мына маршруттар бар. Жөө маршрут, ат минген маршрут. Ошо менен келген элдер ошо эс алып кетип атышат. Сиздин жаңы жашооңуз мындай башкаларга жугуштуу болуп атабы? Болуп атабы Эми далай уже келип бияка келип көрүп атпайбы? Ишенбей, тоонун башына койчу, неужели ушул жака койду деп, ишенбей келип көрүп, анан ушундайды койсо болоруна көзү ачылып, анан баары түшүнгөндөн кийин азыр Ысык көлдө көп киши мына мен койгонум уже 4-жыл кетти. Мени көрүп алып, далай киши коюп атат. Бул эми бирок арзан деле оокат эмес да. Эми жок, бул оккупация же, айнайын. Азыр деген шаарда дагы эми райондордо очистный сооружение жок да. Анан бул керек да, жанагы кол койгондо госкомиссия айтат да, туалеттин эмең переработкаң кайда кетет? Мисалы, килеген ресторандан каяка кетет ашкананын отходдору. Бул деген маселени чечип атпайбы? Шаарда деле азыр проблема да. Куруп атат, биринин үстүнө бири куруп атат. Аны жеңил эле чечип коюп атышпайбы? Башка бизнестин өкүлдөрү жеңил эле чечип, анысы жок деле жашап атпайбы? Чече берсин, ал бүгүн чечет, эртеңки күнү аларды эгерде буга түшүнүп буга көнбөсө, аларды Кудай урат. Жанагы экология менен эсептешпеген элдерди Кудай урат. Жанагы миллиондоп топтогон акчасы бир күнү өзүнө тетир иштейт да. Адам канчалык жаратылыштан нары көздөй качкан сайын ошол жерде, ошол коомчулукта катаклизм башталат. Билбейм, калганын там, ладно, прости да, калганын там 5 жол намаз окуп калсаң Кудай сактасын. А эгерде экология кескин түрдө ушундай жанагы наплевательский мамиле кылсаң, орусча айтканда, Кудай таалам сени көзүңдү тазалайт. Мен ушуга ишенем да. Мен ошон үчүн мына мен Кудайга ишенгендин эмеси ушул. Кудай мени жараткан, ушу жаратылышка Кудай берген, мен значит муну мен эсептешим керек. Мен ушундай ишенем. Бул менин позициям. Кайра ушу бизнесмендер бул жаратылышты кантип сактап калуу керек? Кантип өзүнөн чыккан жана отходдорду кантип переработка жасаш керек? То есть тазалык бул деген биздин эң негизги максатыбыз болуш керек. Мына могу жерде мен жана айтып аткан нерсе Кара-Булакта кандай болуш керек негизи. Мына мен ошондой нерсени түзүп атам да, түзгүм келет. Дагы көп нерсе бар, курula элек азыр.